Assalamu alaikum, ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, жалпы кыргызстандыктар. Мен азыркы учурда урматтуу көрүүчүлөр Баткен шаарындамын. Сиздерге бул чыгарылышта азыркы учурдагы көмүрдүн баасын көрсөтүүнү туура көрдүм. Ноябрь айы келди. Мынакей ноябрь айынын башталышы күн албетте суутуп, элдин көмүргө болгон, кара алтынга болгон талабы күч алган учур. Бүгүнкү күндө Баткен шаарында кара алтындын баасы канча болчу? Сіздер ушул чыгарылыштан көрүп билип алсаңыздар болот. Албетте Сүлүктүнүн көмүрү, Самаркандектин көмүрү биздин Баткенде, биздин Баткендеги рынокто алдыңкы болуп эсептелет. Элдин баары суроктап көпчүлүгү Сүлүктүн көмүрүнө, Самаркандек көмүрүнө болмокчу. Мынакей жолдун боюнда стадиондун күн чыгыш тарабында ушул сиздер көрүп турган көчөдө көмүр сатып жатат. Ориентировка берип кетсем, Арзан темир сатуучу дүкөн жанында, Элита Сезимай кафесине жакын жерде ушул жерде көмүр сатып жатат. Азыр басып сурайбыз. Салам алейкум ака. Пулуну айтып коесуң, пулуну. Урматтуу көрүүчүлөр, бул киши азыр баасын айткандан качып атат. Акчасын айтып коюң, акчасыны. 350 кабы сүлүктүбү? Сүлүктүнүн көмүрүн ака көрүп турасыздар, 350 сомдон дейт, бир кабы сомдо. Килограммга канча болуп калат ака? 12 болуп калабы? Килограммга канча болуп калат? 12би? 8,5, а? Жакшы. 8,5 сомдон экен, мынакей көрүп турасыздар, сүлүктүнүн көмүрү азыркы учурда Баткенде 1 килограмм 8,5, 1 килограмм 1 мешок болсо 350 сомдон сатып жаткан учуру мынакей. 8,5 сом бул жакшы эле баа. Мен 2 күн алдын соцтармактарда 12 сомдон сатып жаткандарын көрдүм эле, бирок тилекке каршы андай баа азыр жок экен. Азыр могул жерде дагы сурап көрөм. Мынакей КамАЗда толтура азыркы учурда элдин талабына көмүрдүн баары келип жаткан учуру мынакей. Салам алейкум. Көмүр канча болуп калды экен? 8,9 болду. 8,9 сом, а? Сүлүктүбү? Сүлүктүнү. Жакшы. Мынакей. Сүлүктүнүн көмүрүн баасы учурда 8 сом, 9 сомдун тегинде. Сапатына карап аласыздар, жагандай орешке же болсо чоң ушундай бөлүнө эле. Ушундай бөлүнөт, а? 8 сом, 9 сом. Бултуру 2021-жылы кышта дагы ушундай 8-9 сом болгон Баткенде. Биздин каналдан сиздер көргөнсүздөр көмүрдүн баасыны. Быйыл деле ушундай 8 сом, 9 сом жакшы сатып жатат. Бул жерде дагы КамАЗда сатып жатат, сурап көрөлүчү. Мынакей. Мындай көмүрлөр экен. Салам алейкум, көмүр кимден көмүр? Сиздер татпайып качпаңыздар. Баасын айтып коюңуздар. Көмүр канча болот көмүр? 330 сом кабы. 330 сом. Сүлүктүбү? Самаркандек канча болот, билесизби? Жок, а? Только сүлүктүнүкү, а? 330 сом. Бир мешогу. Ошондо 8,5 сом, 8 сом, 9 сом тегерегинде болуп жаткан учуру. Кыштын камын көрүп жаткандар ушул жерге келип, Баткен шаарындагы ушул базадан келип ушундай жакшылыкай сүлүктүнүн тау күчтүү, оту күчтүү көмүрдү алып келсеңиз болот. Баасы билбейм сиздерге кандай, мен үчүн ыңгайлуу эле болуп жатат. Азыркы учурда 8 сом, 9 сомдун ортосунда болуп жаткан учуру жакшы эле. Кандайсыз? Жакшыбы? Көмүр баасы сиз үчүн кандай экен азыр? Азыркы учурда көмүрдүн баасы 8 жана 9 сом болуп экен 1 килограммы. Ошондо бир кабыга 1 мешок көмүрдүн баасы 360 сом болуп калат экен. Азыркы убакка Сүлүктүнүн көмүрү, а? Сүлүктүнүн көмүрү экен. Эки сорт бар экен, бирөөсү орешка деп майдараак, экинчиси болсо алга караганда кичине крупныйраак, көбүрөөк чоңураагынан экен. Былтырга салыштырмалуу кандай? Былтыргыдай эле баа экен. Эми сатуучулардын айтымына караганда Өзбекстанга көмүр кире турган болсо, баа кескин түрдө көтөрүлүп кетиши мүмкүн экен. Кошуна өлкөлөргө кирсе көтөрүлүп кетиши мүмкүн, а? Көтөрүлүп кетиши мүмкүн дейт сатуучулар. Азыркы учурда баа жакшы эле. Орто баада. Орто баада. Жакшы. Рахмат, ишиңизге ийгилик болсун. Мынакей, кутуңуздар алуучулардын пикири былтыргыдай эле баа болуп жатат.
Эгерде Өзбекстан өлкөсү ачып көмүрдү экспорт кыла турган болсок Кыргызстандан баа кескин түрдө жогорулап кетиши мүмкүн деген өзүнүн пикири менен бөлүштү. Бул албетте мен деле бул боюнча тийиштүү жерден сурап көргөнгө аракет кылам. Эгерде чын эле ушундай экспортко ача турган болсо, көтөрүлүп кете турган болсо, анда экспортту токтотуп турганы оң болсо керек. Мен жинтиктем, урматтуу көрүүчүлөр, көмүр алуучулар дал ушул жерге келип алып кетсеңиздер болот. Баткенде бүгүнкү күнгө карата көмүрдүн баасын аке өзүңөр уктуңуздар. 8 сом, 9 сомдун төгөрөгүн түзүп жатат. Албетте бул элибиздин чөнтөгүнө жараша былтыркыдай эле баада болсо, бул албетте арзан болот. Көрүшкөнчө биздин канал менен бирге болуңуздар. Кыргызстандын жаңылыктарын, Баткендин жаңылыктарын силерге көрсөтүүнү ар дайым улантабыз. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, ой пикир калтырып кетиңиздер. Биз сиздердин комментарийге, лайктарга муктажбыз. Саламат болуңуздар.